Нурпай Завытов, Киндигене, Аңкеме. Түнкү саат 11-ден өтүп калган. Жомарт иштен кеч келип, шамшым эткенге чамасы жетпей, керебетине кулаган. Жаңы эле көзү илинип баратканда полдо жаткан телефону шыңгырады. Жомарт телефонун кыйылып жатып алды. Алло. Жумушунан суй жыгылганга зорго эле сүйлөдү. Балам, кандайсың? Уктап аттың беле? Атасынын үнүн тааный коюп, керебетинен турап калды. Мынча кеч чалчу эмес. Тынчылык болгой эле деп, Жомарт ойдулуктап ийди. Уйкусу ачылып кетти. Ата, демдүүсүзбү? Мынча кеч? Жаңы эле жаткам. Эмне кабар айтат деп, эки кулагы сак. Ортолукта экөөнүн тең сөз чыкпай, ар кимиси өз ою менен бир тынымга унчукушпай калышты. Сөздү атасы улады. Жомарт, келип кетпесең болбой калды. Срочно барыш керекпи? Жомарт атасынын сөзүн бөлүп тынчы кете түштү. Айлапа тынчпы деги? Балам, пандачылык экен. Киндигенен кайтыш болду. Кайрат кыл. Эртең коюлат. Колуңан келсе келип топурак салып кет. Жомарт атасына эмне дээрин билбей, жүрөгү бир башкача согуп, ордунда селейип тура берди. Киндигенесинин муңайым жүзү көзүнө элестеди. Ичер суусу түкөнөрүн эч ким билбейт деген ой эсине кылт этти да, байланыштын ар жагында атасы күтүп турганын эстей шашып кетти. Арты кайрылуу болсун ата. Бүгүн түнү чыгышым керек турбайбы? Жайга алып чыккыча келип калам десең, азыр чыга бер. Азыр сөөктү эрте алып чыгып калышкан. Караңгыда жол жүрсөң этият бол, Жомарт, деди атасы камтамалуу. Кыжалат болбоң ата, такси менен жетип барам. Ошенткин балам, эл көзүндө да жакшы болот эле. Жомарт атасы менен коштошуп, нары бери кийинип такси чакырды. Ош тарапка кетчү таксилер токтоочу аялдамага жеткенде, 2-3 айдоочу унааларынын жанында сүйлөшүп турушуптур. Каякка жигит? Деди тамекисин жаңы эле күйгүзгөн айдоочу. Сөзү менен түтүн оозунан аралаш чыкты. Жанындагылар да Жомартты түн жарымында жолго чыккан кандай неме дегенсип тиктеп калышты. Ошко кетем, азыр жолго чыгышыбыз керек, деп тамекисин удаа сурган айдоочуна карады. Адам толуш керек иним. Таң атсын, сага шерик болчу жүргүнчүлөр келсин да. Айдоочу берки экөөнү карап, бул түшүнөн чочуган эмеби дегенси ырсайып койду. Мен жалгыз кетем, шашып атам. Таңды күтсөк кечип калабыз бекеси. Жомарт азыр эле каалгасын ачып отурчудай четте турган таксини көздөй басты. Тынчылыкпы ка? Тамекисин ыргыткан айдоочу Жомарттын шашкан себебин тактап сурачудай жакын басып келди. Киндигенем кайтыш болуптур. Таң атса жаназасы окулуп жайына алып барышат экен. Топурак салганга жетишип калбасам болбойт. Жомарт дагы башка унаалар көрүнбөйбү дегенсип айылына тегерегин карамыш болду. Энеңдин жаткан жери жаннат болсун, сабыр кыл. Эми биягы кызык болуп турат ка. Сен 4 адамдын пулун төлөсөң гана бул жерден жылабыз. Кандай кыласың эми? Эгер жете баралы десек, азыр жылып кетишибиз керек. Сиз айткандай, ошо бир таксинин пулу мойнумда. Убакыт өткөзбөй жөнөй берели, деп Жомарт айдоочу менен кол алышты да унаанын арткы эшигин ачты. Унаа чоң жолго чыгып, шаардан алыстай бергенде, Жомарт демин басып, терезеден түнгү караңгылыкка көз тигип ойлуу. Киндигенесинин бул жарык дүйнөнү таштап кетет деп бир дагы ойлоптур. Тамагына бир нерсе туруп калгандай, бир бакырып алса чыгып кетчүдөй сезилди. Таксини токтотуп сыртка чыгып, жанатан топтолуп калган бугун чыгарып алгысы келди. Кичине токтотсок болобу? Сыртка чыгып келейин, деди Жомарт. Жакшы элесиңби? Кыйналып атасыңбы? Деди айдоочу тормузун тээп, жолдун четине чыкты. Тамеки чегип алайын, деди Жомарт сыр бербей. Тамекисин күйгүзүп, унаанын артына өттү. Муздак жел жүзүн сылаглайт. Бирок ичиндеги өкүнүч бугун чыгара албады. Айдоочудан тартынды. Тамекисин чегип болгон соң, кеттик, деп унаага кайра отурду. Төө ашуудан түшүп баратып, маңдайкы көзгүдөн Жомарттын тегерек четти карап, ойго чөмүлгөн кебетесине боору оорудубу, айдоочу:
Узун жолду кыскартып, кеп салышып отурбайлы иним, деди. Жомарт жарык төгүлгөн жолдон көз айрыбай, бая бияққа чыгарда айттым го, киндигенем кайтыш болуптур. Киндигенем дейсиң бе? Айдоочу кайталап сурап жиберди. Ооба, киндигенем. Ошого да ушунча кайгырасың беке? Азыр киндигенеси менен катташкандар да барбы? Мен киндигенемди көрмөктүрсүн, ким экенин да билбейм, деп жиберди айдоочу. Жомарттын көңүлүн көтөрмөккө сөздү тамашага айландыргысы келди. Киндигенемди өз энемден артык көрчүмүн, деп Жомарт үшкүрүп алды. Бүгүн саат 11-де жаназасы окулат. Көрүстөн да адыр үстүндө, алыс айылдан жетишип калсак экен. Болду да укам, Кудай жол берсе жетишебиз. Камсынаба. Сендей боор жигарлүүлөр көп болсун. Азыр киндигенесин эмес өз энесин карабай таштап кетип аткандар толуп атат. Ал эми карылар үйүндөчү. Балдарын күткөн энелердин сыздаганын көрүп эле жүрөбүз го, деди айдоочу башын чайкап. Айылдагы врачтар апамдын толгоосу келгенде экөөбүзү тең жашабайт дешкен экен. Атам кошуна айылдагы алыс жуукка аты дайын киндигенени чакыртып, ошол киши толгоону кабыл алып мени аман алып калыптыр. Апам о дүйнө жүрүп кетет. Айылдагылардын айтуусунда киндигенем далай келиндерди аман эсен төрөткөн экен. Энем дайыма бул менин жакшы көргөн балам деп менден бат-баттан кабар алып турчу. Мен дагы киндигенеме жакын болуп чоңойдум. Атам кошуна айылга барган сайын мени ээрчитип, энеме алып барчу. Киндигенем болсо, менин балам келген турбайбы деп дастарконун жайып, келсе берем деп катып койгон таттууларын алып чыкчу. Киндигенем канчалыган чүрпөлөрдүн киндигин кесип, келиндердин эне болуу бактысына күбө болсо да, өзүнө эне болуу бактысы буйрбаптыр. Аны мен кийин эс тартып чоңойгондо билдим. Киндигенем мен 1-класска барганда, анан жогорку окуу жайга тапшырганда жанымда болуп, өз тууган энемдей ак батасын берип, жакшылыктарыма күбө болуп турду. 2 ай мурун кабар алып алдына барган элем. Бир аз ооруп аткан экен. Ага карабай дайымкыдай эле дастарконун жайнатып, күлөп жайнап тосуп алган. Экөөбүз эне баладай түндөн бери окумуна чейин сүйлөшүп отурдук эле. Эмнегедир ошондо кетким келбей, жаныңызда дагы 2-3 күн жүрөйүн десем, болбой, жумуштарын калып кетет деп көнбөдү эле. Ооруп атсаңыз, эшикке чыкпай, үйдөн эле коштошолу дегениме болбой эшикке чыккан. Таягын таянып, көпкө кол булгалап узатты эле. Көрсө мени менен коштошкон экен, деп Жомарттын мууну бошоп кетти. Сабыр кыл, жакшы адам экен, бейишин берсин, деди айдоочу Жомартты жубатып, кайра-кайра артына кылжайып. Жомарт түшкөн такси айыл аралап киндигенеси турган үйгө келишкенде, боз үйдүн тегерегинде катын калач, кемпир кесек, жаш балдар эле жүрүшүптүр. Жомарт унаанын терезесин түшүрүп, жандай салган аялдан жайга алып кетиштиби? Деп шашып сураганга үлгүрдү. Жаңы эле алып чыгышты. Мүрзө башына жетиши элек, деди тиги аял. Кечиккен экенбиз, деди Жомарт. Эч кечикпейбиз. Ушунан ушуга чейин келип, кечип кала белек, деп айдоочу шашыла унаа башын бурду. Көрстөнгө барчы жолду көрсөтчү? Түз жүрө бериңиз. Көчөнүн аягында жол бар. Адырды көздөй кеткен. Тезирээк. Жомартты жоңкойсо жөө жүгүрүп, сөөгө алып бараткандарды кууп жеткиси бар. Маркумду кабырына коюп, Куран окулуп баштаганда шыбак баскан адырды кыялаган жолдун ылдыйкы учунда жан талпаска түшүп, күйүгүп жүгүргөн караанды жайды тегеректе отургандардын көзү чалган. Куран бузулбасын деп үндөшпөй, ар биринин оюнда бу ким болду экен деген ой турду. Куран окулуп, кетмен күрөк кармаган балдар жапыр топуракты ишлей баштаганда, баягы жан талашып жогору чыккан Жомарт экенин тааный коюшту. Ал бөксө адырдын жонуна чыгып, өпкөсү көпчүлүккө жакындай, энем ой, эми сизди кайдан көрөм, деп ый аралаш добуш кылып, айыбы жок энесинин арманын айтып жакындаганда утурлай чыккан мойсопут адам колтуктан алып, болду. Жай үстүндө ый чыгарган болбойт. Сабыр кыл, Жомарт, деди аста. Топурак салыңыз, Жомарт ака, деп челек кармаган тестер алдына келди эле, эшилип чыккан топурактан кочуштай оозуна жакындата күбүрөнүп,
чакага салды дагы ары жакта лапылдатып топурак иштелеген баланын колунан күрөктү алып, киндик энесинин жайына топурак таштап кирди. Шаарга кайтаар күнү Куран окутканча киндик энесинин үйүнө барды. Баягы энеси бардагы жылуулукту сезбеди. Киндик энесинин туугандары буюм тайым, кийим кечелерди бөлүштүрүп атышкан өңдө. Стол үстүндө чачылган көп сүрөттөрдүн бир чекесинде киндик энесинин сүрөтүн көрө калып дароо ала койду. 2-3 жыл мурда түшкөн окшойт. Бир топко карап калганын сездиби, башына кара жоолук салынган орто жаштагы аял басып келди. «Эже, ушул сүрөттү алсам болобу?» деп жоомарт аялга үмүттүү карады. «Сен кимиси болосуң?» деди аял. «Баласымын». «Алмаш эженин баласы болгон эмес да?» Жоомарттын кулагы чыңырып алды. Киндик энесинин аты Алмаш экенин бүгүн билди. Бүт эл аны киндик эне дешчү эмес беле. «Алсаң ала бер, энебиздин сүрөтү толуп атат» деп басып баратып, кызыктыбы же жөн жай эле сурайын дедиби. «Сүрөтүн эмне кыласың?» деп бир кызыктай сурады. «Энем эми мени менен болот. Чоңойтуп, рамкага салдырып, бийик жерге коюп алам». Жоомарт сүрөттөн көзүн албай жооп берди. Киндик энеси баласына «Туура кыласың балам» дегенсип, мээрими төгүлгөн көздөрүн күлүңдөтүп, жоомартты тиктеп турду.